Азыркы күндө юристтерге суроо талап барбы? Бул суроого Ала Тоо эл аралык университетинин юридика кафедра башчысы Нурлан Исмаилов жооп берди. Юридикалык багытты тандоо үчүн адам кандай сапаттарга ээ болушу керек? Юриспруденция адамдардын мамилелерин жөнгө салган илим. Ал айланадагылардын психологиясын, жүрүм-турумун, ой жүгүртүүсүн талдайт. Юриспруденцияны кесип катары тандаган адамда эң башкысы адамзатка кызмат кылам деген каалоо, энтузиазм болушу керек. Юриспруденцияны бүтүргөндөр кайсы тармактарда иштей алышат? Жашоо турмуштун бардыгы мыйзам менен байланыштуу. Юристтер медицина тармагында, курулуш жана IT компанияларда, ири фирмаларда жана башка жерлерде иштей алат. Юрист адамдардын ортосундагы карым-катнашты, укуктарды жана милдеттерди жөнгө салат. Бул кесипке келечекте суроо талап жогору болобу? Учурда курулуш иштери көп жүрүп, IT технологиялар өнүгүп жаткан кез. Медицина багытында кызмат көрсөткөн компаниялар көп. Булардын бардыгы мыкты юристтерге муктаж. Ала Тоо университетинин юридикалык факультетинин кандай артыкчылыктары бар? Мугалимдик курам абдан күчтүү, көбү илимий даражасын чет өлкөдөн жактаган. Сабактардын 60% англис тилинде өтөт. Студенттерибиз эл аралык кароо сынактарга, олимпиадаларга көп катышышат, демек тажрыйба топтошот. Билимин андан ары жогорулатып, магистратураны чет өлкөдөн окуусуна шарттар түзүлөт. Мыкты студенттерге акы төлөөдө 100%га чейин жеңилдиктер берилет.